Бидний юус бирс талаад энэ. Ондар ихтэй болчиход. Кибуца каталмадат. Ташкентский өргөс қалды. Бұл чоңыйда. Ташкентский өрттің арқасына салынып жатады. Екінші этаждың немелерін, арматураларын қойып жатады да. Ондай. Асты болса подвал. Подвал. Кіреберіс жақ ушындай болады бұйырса. Мінекей екінші этаж. Бірінші этаждың үстін жабып жатады да, әпірші. Тіреліп тұрмай ба, темірлер. Осының үстіне бетон қойылады. Бетон қойылады. Мінекей. Ондай болады. Бияқ болса подвал. Бұл жақ болса Нұрлан жақта. Біздің деген арық-тарықтың бары бұзылып қалған да. Мысалы ауыстырыш. Қайрадан жаңадан арық салып. Мынау Нұрлан жақта деген неме чірген мұрын столбаларды алып тұрып, ушул жаққа жаңадан сеттап тартқан жатады. Арық болса цементменен жаңа арық салған жатады. Ошол мынакей. Ушундай болот үй. Үй бүткүчө келип кал. Мындай болот. Мындай. Ушинтип тоқотушат. Бияқы полный қойылып шықты. Бияқ. Бақырда қойылып, жарымнан ой қойылды да. Аяқлы сар. Астын толтырып қойды. Тапсырмайын. Қандай сіңген жүгір. Көшеден бері тартып қойсын ба? Шықтым бұйырса. Бүгін кешке шейін жаңбыр жауып, түстен кейін жаңадан күн ашылды бізде. Шоға шейін жұмыс жұмыста болған жоқ. Балдар да іштебей кешке жатышты. Ертеден бері жаңбыр болып. Күн жылғанға алмаларымыз гүлдеп жатады. Бұйырса соның болып. Алмалар гүлдеп, қарағаттар гүлдеп, мөлдіп. Тарбадан астындағы нелерімізше мақтарымыз. Ана ақш келмейтін салған үйі, зылпиған үйі естірлі.
Ушул эле көзгө сонун көрүнөт. Ага эме деген эмгек кетти биздин. Жемек бул үйдө салат. Мен болсо буларга кечке тамак жасап отуруп, бул үйдү бүтүрүп алып аябай сүйүндү элек. Мак үйүбүз. Үйүбүз болсо. Үйүбүз. Эң сонун үйүбүз да, баарынан дагы. Аябагандай уютный үй, кичинекей. Мунун баары тең сени план менен салынган үй болчу да. Сен ушул планды айтып берип бизге, билесиңби? Анан салганбыз. Бул өлүп болсо гүлдөр бүттү. Ашканабыз. Нол үйүзчү. Беремеке үйүз. Мына биринчи терезеден баштап, мына биринчи терезе полный. Биринчи терезеден баштап, мына экинчи терезеге чейин, могул жерге чейин МЧСке карайт экен. МЧСтин немесине кирет экен да, жолунач. Могул жактан баары тең МЧСке кирип калат экен. Анткени бул жакта сай турбайбы? Сайдан деген канча бир метр биз бери жылышыбыз керек экен да. Сайдын чекесине үй салганга болбойт экен да. Эгерде сел чөкчү болсо, бүт баарын алып кетет деп, эч кандай уруксат жок экен сайдын кырына үй салгангачы. Анан биз муну өзүбүз бүтүп эле чоңойтуп эле салып албаш керек. Анан биз кызыл китеп жасаттык да. Кызыл китеп жасасак ошондой айтпадыбы? Могул жериңер деген МЧСке карайт. Бирок бул жерде силерден эч ким талашпайт. Налогун төлөп жашай бересиңер. Балким кийинчерээк 20-30 жылдан кийин бул жака деген жол түшүп калышы мүмкүн дейт. Ошондой жаңылык. Бул жактан болсо биз деген машиналар өтүп атпайбы? Ошол жактан 25 метр жылышыбыз керек экен. 25 метр жылганда бул жака чейин, бул жерге чейин келип калат экен, карагат турган жерге чейин, ушул жерге чейин биз деген ушул жерге чейин жылышыбыз керек экен. Моюсат карагаттар, ушул жерге чейин жылышыбыз керек экен. Бияктын баары тең өкмөткө карап калат экен. Ошондо мына 2 километр тен кийин эле эме болуп калат экен, биздин үйүбүз болуп калат экен да. Ошон үчүн саламат деген аябагында жолго жакын болуп калат деп, ошон үчүн үйдү деген азыр сала турган үйдү деген артып көздөй жылдырганыбыз ошол болду да, могул жакачы. Өкмөт өзү келип ушул жака үйдү ушул жака саласыңар деп келип ченеп казык кагып кеткен. Анан ошол боюнча салып атабыз. Бул жактагы көбүнчө жанагы өрүктөрдүн баардыгы жакшы королевский өрүктөрдүн баары тең кетти да. Бул эски үйлөрдү сатышынча пока бузулбайт. 5-6 жылга чейинчи. Бул үйдү салыш үчүн, Кенжегүл, бул үйдү салыш үчүн деген биз деген могул эки үйдү тең сноско кетиребиз деп уруксат алдык да өкмөттөнчү. Бул эки үйдү деген сноско кетирмейинче бул үйдү салганга уруксат бербейт экен. Ошон үчүн саламат. Эки үйдү тең сноско кетирем деп өкмөттөн уруксат алып ушуну салып атат. Сразу эле бул үй азыр бузулбайт, буюрса туруп турат. Киши киргизем дегендей. Дагы бир 5-6 жыл жөн эле турат го. Бузулса андан кийин эле бузулбаса. Мынакей бул жак болсо сай жак. Сай жактын баардыгын тең чоңойтуп алдык. Тиги подвалдык атканда топурак чыкты да, ошол топурактын баарын сай жакка төгүп, биякта дагы кеңейтип алдык да. Жакшы болуп калды. Бул жакта жалаң малиналар бар эмес беле, билесиңби? Малина терпич элек го. Малинанын баары тең көмүлүп калды да. Биякка жалаң строй материал түшөт, кечке машина кирет чыгат. Ошентип бияктын баары тең жок болуп калды. Биринчи огород почти полный эле кетип калды. Биринчи огороддун баары тең немеге стройкага иштелип атат да. Иштелип атат. Малинанын орду, сонун малина бар эле, мынакта ошого жаман ичим күйүп атат. Үй жайдын баарын бүткөндөн кийин кайра башына малина тегибиз буюрса. Ага чейин пока ушундай болуп турат да. Бул болсо үйдүн аркасы. Чырпыктын көлү. Биздин огородубуз. Тиги бактардан үйлөр көрүнмөй калды. Тиги сакы салып аткан жаңы үйдүн тиги жаңы үй да, жаңы салынган үй. Андай бул биз көлгө басабыз. Көлүбүз. Биздин үйүбүздүн тушундагы көл. Чырпыктык айылы, Скөл деген. Скөл. 15 август 2026. Чырпыктыдагы көлдүн тушу, үйдүн тушу. Бул мурунку үй, бул времянка. Ашкана, то есть времянка жанында турат. Анан бул үй салынды, жаңы салынып атат. Сакы салып атыптыр, мынакей. Бул биринчи этажы. Анан бияк подвал, Мындай. Подвал болуп кетет экен. Подвалдын бийиктиги канча я? 3 окшойт, Подвал. Биякта комнаталар, топкалар жактан болот экен. Отоплениеси жактан болот экен. Бияктан дагы эшик болот экен. Көрүнүштөн бирок киргенге.
мындай. Нурландын үйү. Анан экинчи этажына чыгып баратабыз. Биздин огород. Малинанын орду. Алыштырда жактан. Ушул аркылуу киришкен турбайбы. Анан экинчи этажы. Бул мал сарай. Тиги ашкана. Аркы өздөрү жашаган времянка. Бул болсо Жемик Бекем салган үй. Бул үй деле жаңы үй болуп эсептелчү эле. Бул эски үй болуп калып атат. Биздин кошуна Нурландардын үйү. Мына огород. Бул экинчи этажы. Анан мындай үстүнө чыгып кеткен мындай люк бар экен. Азыр ушу люктун үстүнө да чыгып көрөлү. Акырганда болуп калдым. Бактылжем. Бактылжем. Чыгып атат. Окей. Үстү. Үстүнөн көрүнүшү. Бияктагы терраса эс алуучу жай катары жасашат экен. Анда ушул. Биз түшкөн бөлүнчү. Биздин огород. Келге кетчи жол тур. Көл. Окей, ашкана. Ой, ашкана мал сарай. Акысы. Ашкана, очоккана. Бул болсо времянка өздөрү жаткан. Бул болсо Жемик Бекем салган жаңы үй болчу да. Кичинекейси. Жемик Бекем нерesi. Ташкентке өрүк. Тетиги өрүктө айбагарды болду. Абрикос. Канча жыл болду? 100 жыл болуп калды. Жок, 100 жыл эмес. 64-жылкы болуш керек. Бишкекке кетчү жол. Жакын жерде Чолпонтага кетет. Бияка Бишкекке кетет негизи. Кошуналарыбыздын үйлөрү. Сабырдын үйү, Анарбектин үйү, аркы Назгүл Тазылардын үйү. Ушундай экен. Тетиги зонтты коюп алып Нурландардын өрүктөрүн сататышпыр. Нурландардын үйү. Аябай өзгөрүү, аябай болуптур. Ойлаңыз эже. Ай эже, бактылжа ойлаңызчы, коркуп атам сизди көрүп.